Саламатсыздарбы? Мен сіздерге бүгін улуттук аспаптар жөнүндө бир аз кеңири маалымат берип кетсем. Булар кыргыз эли байыртан эле ырга, күүгө, өзүнүн бактылуулугундагы өзүнүн сүйүнүчүн, капалыгын, кубанычын күү менен, ыр менен бири-бирине жеткире алышкан. Ошол байыртадан эле. Ал эми бул мүйүз керней бир гана кыргыз элине таандык кийиктин мүйүзүнөн алынып жасалган. Бул дагы өзүнүн кыска кайруктуу, эч мындай мүштүксүз эле кыска кайруктуу музыкаларды өзү алып бере алат. Бул жерде мына чоордун темир чоору турат. Ал эми жыгаш чоорду өрүктөн, көңгөй, бутагы жок жеринен алышып, атайын даярдап, кургатып жасашып, көзөнөктөрүн бирдей оюшуп, ичи сыртын тазалап, акырында лактап, анан иштетишет. Бул чоордун үнү аябай уккулуктуу болот, назик дагы үн берет чоордун үнү. Бул жыгаш чоорду бири-бирине бириктирген жери ажырап кетпеси үчүн шакекчелер коюлат. Чоордун эки жагы бирдей болбойт. Үйлөгөн жагы келгенде ичкерип, адамга ыңгайлуу болуп жасалат. Көзөнөктөрү бирдей деңгээлде тешилип, белгиленип, анан жасалат, акырында лакталат. Байыркы музыкалык аспаптардын жасалуу техникасына колдонулган материалдар чыныгы болгондуктан дабыш, кооз жана коңур чыккан. Бул аспаптарды жасоо үчүн усталар күн-түн майын, көз эмгегин коротушкан жана аталган музыкалык аспапты колдонууну билген чыныгы өнөрлүү адамдарга берилген. Кыргыз эли музыкалык аспаптарды да сарамжал колдонуп, жакшы сактоонун жолдорун мыкты өздөштүргөн. Бул жерде темир ооз комуз менен кадимки эле биздин комузубуздун үнү дагы, түзүлүшү дагы окшош. Булар байыртан эле келе айткан кыргыздардын аспаптары. Ал эми бул чопо-чоорлор, байыркы мезгилдерде бул чопо-чоор чоподон жасалган, ар түрдүү түстөгү чополордон жасалган. Ана көзөнөктөрү башында 3-6 гана тешикчелери болсо, убакыттын өтүшү менен азыр бунун көзөнөктөрү көбөйүп, бардык музыкалык ритмдерди өзүнө сала алат. Байыркы мезгилде буну көбүнчө балдардын музыкалык аспабы деп дагы айтышкан. Анан бул жерде шалдырактын аркасында сыбызгы турат. Бул сыбызгыны байыркы көбүнчө жылкычылар, койчулар талаада мал кайтарып, кой кайтарып жүргөндө ошо сыбызгыга өзүнүн үнүн салышкан. Кыргыздын көптөгөн музыкалык аспаптары элдин руханий ишенимдери менен байланышта болгон. Мисалы аса муса таягы. Бул салттуу жөрөлгөлөрдү аткарууда колдонулган буюм катары да эсептелген. Бул аса муса таягы байыртадан колдонулуп келген. Бирок убакыттын өтүшү менен бул дубаналардын дагы мындай белгилүү таягы болуп дагы жүргөн. Дубаналар көтөрүп, үн чыгарып дагы жүрүшкөн. Бирок азыр кайра бул элдик оркестрлар бөлүмүндө кайрадан иштелип чыгып, мына аса муса таягы бири-бирине жерге урганда өзүнчө шыңгырагы менен үн берип, кайра музыкалык аспап катары ойлонулуп келе жатат.